Эки аппарат канча турганын билбейм го. Бир олигархтын ресторанга кирип 4 досу менен жеген акчага 20 аппарат келсе керек. Кандай аппараттар кат сомдон турат примерно? Биздин шаардык төрөт үйүнө келип, силер менен таанышып, анан эл менен баягы кепчилдик таап, силерди кеп урушуп кетиштер эмес, колдон келсе жардам берели, эмне кепчилдиктер бар экен деп баягы миң уккандан бир көргөнүбүз бар. Анан ошол көрүп эле келдик да, анан эми баягы көрүп эле баардыгы айткан проблемаларды сразу чечебиз дегенден алыс болуш керек. Мүмкүнчүлүккө жараша анан мен азыр көрүп таанышып чыктым эми. Аябай аракет болуп атыптыр негизгиси ал ашканалардын, прачечныйлардын ремонттору эми азыркы талапка жооп бере турган болуптур да, аракет кылып шаардык органдардан акча бөлүп бериптир. Буларды дагы айтып атам, баардык акчаларды ушундай тегиз бөлүштүрүп, сарамжалып иштетип, ушундай кичине акырындан оңдой бериш керек. Мындай чоң ишканаларды, чоң мекемени бир күндө же болбосо бир айда баардык толугун оңдоп коюш кыйын да, акча каражат деген. Ошон үчүн мындай нерсени күндө аз-аздан жасай бериш керек да. Жасап күндө ушу ар бир отделениянын врачтары өзүңөр кичинеден оңдой берсеңер, анан бир айда кичине мындай көзгө көрүнө баштайт. 3 айда чоң өзгөрүү боло баштайт. Баягы бир иш кылыш кыйын, кылбай койсоң андан 5 метр кыйын дейт. Ошон үчүн аз-аздан оңдой бериш керек да. Мына мен деле шаарга келдим. Аябай оңдоп койгум келип атат, шаарда акча болгондо, бирок мүмкүнчүлүк жок да, баардыгы эсептелген. Ошон үчүн мен азыр баардыгын айтып атам. Ушу күндүгө иштей берди да. Анан бир 2 ай 3 айда уже элдер сезе баштайт, көрө баштайт турат. Ошон үчүн акырындан жасай берели да. Ак калачандар эми силер баягы врачтар айрыкча Гиппократтын антын ичкенсиздер, туурабы? Ичкенсиздер, анан элдин нааразычылыгы менен барган жерде айтып атам. Өткөндөрүнө өзүңүз катышсаңыз керек, жаңы дайындалганда, шайланганда, шаардык ооруканага барып, врачтар менен жолугуп айттым да. Элдин бийликке болгон ишеничи бүгүнкү күндө аябай жоголду да. Бул бир эле медицина тармагы эмес, бардык кызмат көрсөткөн ишканалардын бардыгында, архитектурага кирсең дагы, госреестрге барсаң дагы, балага бакчага апарайын десең дагы, мектепке берейин десең дагы, бардыгы акча болуп калды да. Акчасыз өзүндө жашоо кыйын болуп калды. Бул жерде баягы силерден уга элекпиз, төрөт үйлөрдүн анда акча сурап атат, бирок айрыкча ушул Саят мырзага дагы айтып атам, операция кылганда оор келген акыбалда келген биздин жарандарды жакшы мамиле кылып, жакшы карап, мына биз деле ысык жагыбыз ооруйбуз да. Больницаларга жатып калсак, жакшы карап койсо, чыгып кетип атканда врачтын колуна салып коесуң, мына санитаркасына берип коесуң, 500 сом, медица салымы, медсестрага берип коесуң. Бул чын жүрөктөн чыккан акча да. Чын дил менен бересиң. Ошону балаңа апарып берсең дагы адал акча болот да. Мына кээде бизде ушу баалашып атабыз да, мынанча берсең карайын, ушул өтө кейиштүү болуп атат да. Элдин нааразычылыгы ушунда болуп атат. Эми түшүнөбүз, аз айлык бала чака багыш керек, анан керек. Ошон үчүн баягы өздөрү деле ыраазы болот да. Тем более мен деле 4 балам бар. Ар бир бала болгондо роддомго барып сөз врачтарга рахмат айтып кетем да. Туурабы? Сөз ал чын жүрөктөн чыккан акча болот. Мен силерден ушул жагын суранам. Ата-энеден, мээличилерден анан балаңа, бала бакчага же болбосо мектепке акча берип сурагыш. Врачтарга дагы айтып атам. Баардыгыбыз таза бололу. Мына Шаятка дагы айтам. Токтоткула. Баардык нерсе мен дагы сурабайын, силер дагы сурабайын. Баардыгыбыз өзүбүздөн баштайбыз. Тазалык. Эл сезиш керек да. Президенттин коррупцияны ушунда мурун алып жүрүшүбүз мүмкүн, жеп жүрүшүбүз мүмкүн. Азыр эми болду, мына президент ушундай талап коюп атат. Токтотту деп жакшы күлүп албай атабыз деп койсоңор, анан сезип калат, үйүнө барып баласына айтат, бир тууганына, жолдошуна айтат. Мына президенттин саясаты туура кетип атат. Жетиптир оштун больницаларына, ооруканаларына, туурабы? Мекеме ишканаларга жетиптир. Мурун кирсең эле пул сурап отурат эле, азыр кой деп калышты.
елсіз. Анан президентке рахмат айтат. Анан президент ал жерде отуруп алып бирок сөз алса, бияктан баардыгыбыз өзүбүз кызап акча алып атсак, бой адам сөгөт. Бой адам сөгөт. Бул роддом 2000-жылы ачылды, анда биз сүлүктүдө иштейт элек. 2000-жылы кайра алышкан жака кудургандан кийин 91-жылы. 91-жылы келип ушул роддомдо башталып иштеп калды, анда субханаликтин убагы. Ошондон бери мына кеп башкалар билсе, мына биринчи лицону, биринчи ушул мэр, шаардын мэрин биринчи жолу келишин мен биринчи көрүшүм. Ким башкасы сарыжы көрдү, башкасы көрдү билбейм. Экинчи лицолор эмелер келчү эле, бирок биринчи лицонун сиз биринчи жолу келишиңиз. Чоң рахмат, ишиңиз ийгилик. Себеби сиз көрүп алып азыр мындай жардам да берип, сиз баардыгыбыз ушу шаардын болуп аткан ийгиликтери менен тааныштырыңыз. Телевизордон көрөбүз, жаңылыктардан көрөбүз, бирок өзүңүздүн оозуңуздан уккан башкачараак бизге таасир этти.